кантаңыздар менен кадырман көрүүчүлөр, адаттагыдай эле регион таңкы өз ишин баштады. Мен сиздер менен Алмагүл Базарбаева болмокчумун. Бүгүн сиздерге ден соолук тууралуу сөз кылмакчыбыз. Айымдарга сулуулук тартуулап, көркүнө көрк кошкон, кош кат чыгарып, айымдардын көзүнө сулуулук тартуулап, пластикалык хирургия тармагында эмгектенип келаткан биздин бүгүнкү коногубуз Улукбек Маматов. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кутман таң. Саламатчылык. Алгачкы эле суроом, жакында Бухарага барып келдиңиздер өзүңүздүн иш сапарыңыз менен. Ошол туурасында баштасак сөздү. Бул абдан чоң бир съезд конференция болду. Аталашы туркоязычный эң биринчи туркоязычный бир съезд болду да. Ошондо Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөр чогулуп, ошо Бухара шаарында бир чоң 2 күндүк конференция өттү. Ал жерде деле ошо биздин жетекчибиз Султан Тукешев дагы биздин чоң команда делегация Кыргызстандан бир 20дан ашык пластикалык хирургдар барып, өзүбүздүн докладдарыбыз менен да бардык. Өзүбүз ошо иш алып барган кандай өзүбүздүн кандай десем жасаган операцияларыбызды уникалдуу кылып көрсөтүп ошол жерде доклад да кылдык. Жакшы өттү. Келиңиздер. Кадырман көрүүчү, сиздерге эсиңиздерге салып кетем. Экрандагы турган WhatsApp номерге сулууланам десеңиздер, кош кат чыгарам десеңиздер, пластикалык хирургияга тиешелүү суроолоруңуздар болсо, экранда жазылган номерге берсеңиздер болот. Голосовой түрүндө кабыл албайбыз, чалганыңыздарды да кабыл ала албайбыз. Жазуу түрүндөгү смстерди жиберсеңиздер, биз сиздерге коногубуздан жооп бермекчибиз. Улукбек мырза, сизди мындай тажрыйбалуу, өз ишин мыкты билген адис катары тааный алабыз. Анткени сиздин колуңуздан көп канчалаган операцияларды жасатып, ийгиликтүү болуп, алардын баягы ыраазычылык кептерин айтып жүргөн көп айымдарды билип жүрөбүз да. Ал учурда көбүнчө баягы кош катты көбүрөөк жасачу элеңиз да. Азыркы көйгөй айымдардыкы эмне болуп атат, эмне боюнча көбүрөөк кайрылышат? Азыр кош кат дагы деле көп кайрылышат кош катка. Жана төрөгөндөн кийин ичте фартук живота деп коет, ашыкча тери. Ашыкча терилерди алып абдоминопластика деген операцияларды да көп жасап атабыз. Анан ашыкча майларды да сордуруп, эми бул операциялар общий наркоз менен жасалат. Ошо көбүнчө төрөгөндөн кийин биздин ошо бейтаптар көбүнчө после родовой коррекцияга көп кайрылып башташты да. Кутмандуу көрүүчү, азыр рекламалык тынуудан кийин азыр кайрадан жолугушабыз. Жарнамалык тыныгуудан кийин кайрадан эфирибизди улантабыз. Азыр бул жакта көрүүчүлөрдөн келген суроолорубуз бар экен. 51 менен аяктаган абонент менин экинчи эгим, тагыраак айтканда жаагымдын астында эт чоңоюп түшүп кетти. Ошону кандай жол менен жасатсам болот дейт. Айылдан байланышка чыгыптыр. Биринчиден жашын билсек жакшы болмок. Ошого жараша анан тактика кетет. Сразу айтып коеюн, 2 вариант бар. Биринчиден второй подбородок деп коет. Ошол көйгөй жайларда отса керек. Май сордуруп эле ошол жерден бир кичинекей эле бир проколдон аппарат менен май сордуруп койсок болот. Экинчиден возрасты бир 40тан өтүп же сүрөт жөнөтсө бир көрсөк, ошол жерде мышца платизмы деп коет. Ошо моюн жакта бир булчум бар. Ошол дагы бошоп, ылдыйлап түшүп баштайт. Түшсө анда биринчи операция жардам бербейт. Себебин аныктап алыш керек экен да. Себебин бир аныктап, анан тактика кетет да. Ошондо булчумду биз подкреплять этип, пластика кылып, анан кийин
тарттырып койсок болот. Кадырман көрүүчү, көрүп аткан болсоңуз өзүңүздүн сүрөтүңүздү жөнөтөт экенсиз дагы биздин дарыгерден өзүңүздүн жообуңузду алсаңыз болот. Мен сизге номерин калтырып коем, ошол номер аркылуу байланышсаңыз болот. Андан кийинки суроом, учурда азыр аябай кош кат операциясы деле мындай жип менен чыгаруу аябай көбөйүп кетти да. Мунун канчалык деңгээлде коркунучу бар? Бул чын эле азыр биз көп оңдоп калдык мындай операцияны. Азыр интернетте реклама көп берип атышат. Сингапуре, нитевой, без шрама депчи. Бул сөздөрдүн баары биздин айымдарга жагат экен. Биринчиден, экинчиден баасы дагы кичине арзан болгончунда мындай барышат экен да, кайрылышат экен. Арасында жакшы жасалгандар эле бар. Аны билебиз, көрөбүз, ал жакшы. Эми эң коркунучтусу бул кан оорулар жугат. Кан оорулар жугушу мүмкүн. Азыр өтө катуу каралып атпайбы бул маселелер? Гепатиттер, ВИЧ дегенчи. Ошон үчүн кан оорулардан абайлаш керек. Экинчиден, жасаган специалист көрбөй туруп, ошо ийне менен эле теринин үстүнөн кирип туруп байлап чыгат да. Мындайча айтканда көрбөйт. Биз операция учурунда терисин алып, анан булчунун алып, ошол жерде связкаларды бошотуп, анан үстүн каптап турган майды дагы порциясын туура кылып карап алабыз. Нитевойдо болсо ошонун баардыгын слепую жасайт да, мындай көрбөй элечи. Анан Кудай сактасын, ошол жерде слойлордо өтө терең кирип, көп осложнение болуп кетиши мүмкүн. Биз оңдоп жатканда, операцияга бизге кайрылганда кайра, ошол жипти алар учурда билебиз да, көрүп турат. Кандай тереңдикке кирип кетишкен. Эмелер, осложнениялары опасный эле. Аны көрөбүз деп атпайсызбы? Терини ачып туруп көрөсүздөр да, же бир аппаратка тартасыздарбы? Жок, аны аппаратка деле тартыштын кереги жок, бизге уже бейтап кайрылат да, эми бошоп калды, жакпай калды же ооруп жатат деп жанан биз операцияга уже алганда ачып эле көрүп алып чыгабыз да, бошотуп. Ийгиликтүү жазалган учурлары деле болот деп атпайсызбы? Ал кандай ийгиликтүү болгондо ал канча убакытка чыдап берет? Же кайсы бир убакыттан кийин кайрадан аны деле жазаш керекпи? Убактысын айта албайм. Болгон эле кош каттын формасы жакшы чыгат. Кош каттын формасы анан көзүн ачып жапканда оорутпайт. Бирок кандай болгондо деле бизге кайрылышат. Анткени түшүнүп, өздөрү кийин деле түшүнүп калышат экен. Ашыкча терим түшүп баштады, сени алдырыш керек экен депчи. Ошол себептен бизге кайра кайрылышат да. Ошондуктан урматтуу көрүүчү, эгерде сулуу болуп кош кат чыгарам десеңиз, өз ишин мыкты билген гана адистерге кайрылышыңыздарды суранат элем. Бул жип менен жасалган сурма убактылуу, анан аябай коркунучтуу жактары көбүрөөк экен да. Шашпаш керек да. Шашпай эле дагы көрүп, мындай изучать этип, кайсында кандай вариант кандай болот экен деп. Адис кандай жерде жазап атат, ал баардык материалдары стерилденгенби, ошол нерселердин баардыгына көңүл буруп, анан жазатышыңыздарды өтүнөт экенбиз да. Анан учурда кош кат чыгаргандан башка баягы дене түзүлүшүн оңдогондор дагы аябай көбөйүп атат да. Бул коркунучтуу, убакыттын өтүшү менен бир денеге оор залалын келтирбейби, тескерисинче? Бул операция менен сиз жакшы тура бердиңиз. Бейтаптарда ушундай пациенттерибиз да ушундай суроолор берет. Негизиден кайрадан жакшы болот. Эми ашыкча териси кетет. Мындай айтканда, корректировка фигуры. Ошол ашыкча майларын алабыз. Өтө чоң эмес, орточолорун. Анан эң негизги операцияга чейин жакшы консультация алабыз. Жакшы консультация беребиз, точнее. Баарын түшүндүрөбүз. Кандай осложнение болушу мүмкүн, ал осложнение эмне кылабыз. Эң негизгиси хирургда кандай осложнение болсо да өзүнүн жолдору бар. Чече турган жолдору. Ошону түшүндүрүп, ошого даярдап, пациент даяр болсо бейтап ошондо операция кылабыз. Анан биздин обследованиялар, мындайча айтканда, баштан бутуна чейин
полностью текшеребиз. Башынан аягына полностью текшеребиз. Кан тамырынан, гормондорун, ички органдарын бар жакшы болсо, же бир жеринен бир суроолор бар болсо, мында өзүнчө жөнөтүп дагы специалисттен, допустим, кардиологтон да консультация алып койгула деп. Же бир леченияга жөнөтөбүз, анан только алабыз да. Тиги канча убакытты талап кылат операция? Мисалы кошкат 40 мүнөттүн ичинде жасалса, буга канча убакыт талап кылат? Кошкат 40 мүнөттө жасалбайт. Кошкат бир саат, 1,5 саат. Анда эле мындай ювелирно, аккуратно, шашпай жасайбыз. Чоң операциялар бир канча десем, мындай деле айтам, 5 саатка жеткирүүгө аракет кылабыз. 5 саатка. Чоң комплексно операцияларды айтып атам да. Негизи орто эсеби менен бир 3 саат, 3,5 саатта. Общий наркоз берилет, Общий наркоз. Ал ошол кардар, сиздин кардарларыңызда ошол операцияны жасаткандан кийин өзүн кандай алып жүрүш керек? Мисалы, чалказынан жатканга болбойт деген сыяктуу мындай эмелер бар да, чектөөлөр. Положениялар деле операцияга карап. Ичинде фартукту алган болсок, чалкалап жатат. Анан кийин артында белин операциялар болсо анда ичинде жатат. Анан эң негизгиси биз операциядан кийин бир 3-4 саат өткөндөн кийин уже тургузуп бастырабыз, жетелеп. Эми ал биринчиден ден соолукка жакшы, экинчиден ранняя активизация деп коет, восстановленияга жакшы болот. Кан айланып баттан. Циркуляция крови болуп, баары жакшы болот да. Эрте башталат реабилитациясы. Эми кыскасы биздин операциядан кийин көнгөн элдер больницага жатат, палатага жатат, мындай өзүн больной сезбейт да, сезбеш да керек. Келди жасатты, 2-3 сааттан кийин тургузуп бастырабыз. Бир 3 күн, 4 күн жатат. Андан кийин бир 6 айга чейин өзүнүн эмесин сактайт. Же канча убакыт талап? 6 айга чейин деп айтабыз негизи, бирок андан эрте. Организмге жараша болот экен да. Организмге жараша болот. Жогоруда айтып өттүңүз да, баягы кан анализдерин баардыгын тапшырып даярдайбыз депчи. Кайсыл анализдер мисалы туура эмес чыгып калса баш тартасыздар эмеден? Эң негизгисин эле айтып коеюн, эң распространенный анемия. Биздин аял киши диетага отура берген жакшы көрөт го. Эт жебейт, ошон үчүн канын ошо анемия деп коет, гемоглобини низкий болсо операцияга албайбыз. Аны даярдап, лечение кылып, дарылар жазып, анан ошол учурда дагы гемоглобинди көтөрсө албайбыз. Ошол гемоглобинди жок дегенде 2 же 3 ай кармаш керек. Ошондо качественный, высокий уровень гемоглобина болот да, нормальный уровень гемоглобина. Учурда аябай көп жайылып аткан гепатит оорусун деп айтсак болот да, ошол гепатиттин балким Б түрү чыгып калды дейлик. Андай учурда кандай кыласыздар? Чыгып калса, биз пациентти чакырып түшүндүрөбүз, ушундай анализден чыгып калды, билет белеңиз деп. Билбесе анда сөзсүз түрдө инфекционныйларга, инфекционный врачтарга же гепатологторго жөнөтөбүз. Ал жерден алар дагы анализ тапшыртып, туурат анализ тапшыртып, анан өздөрүнүн диета, вакциналарын өздөрү уже консультация алып кетет. Бирок операция жазала берет? Жок. Жазалбайбы? Жазалбайт. Пациент билбесе. Пациент биринчи жолу бизден угуп жатса. Эгерде билген болсо жасай беребиз. Жасай беребиз. Ал инструменттерди биз дагы көп убакыт менен жууйбуз. Трехэтапный, четырехэтапный деп коет. Ошол эле растворго салганда күчтүрөөк растворго салабыз, убактысында көбүрөөк бөлүп, анан стерилизация өтөт да. Анан хирургдун жардамчысы дагы биз очки кийип алып жасайбыз. Сизди көп жылдан бери эмгектенип келаткан врач катары тааныйм да. Анан ушул тажрыйбаңыздын ичинде өзүңүз кооптонуп жасаган операциялар болобу, мындай корккон, балким баягы кооптуу болгон? Жок. Андай операцияны биз биринчиден кандай десем, кан оорулардан болсо ошо очки кийип жасайбыз. Анан баягындай пациенттер өтө эле бирөөнүн сүрөтүн көрсөтүп, мен ушундай болгум келет, анан ушундай кылып бергиле, же андай сүрөтүн көрсөтпөй деле
мен ушундай кош катты каалайм, бирок мен консультация учурунда эле көрүп жатсам андай болбойт экен. Мен аракет кылып түшүндүрөм, сизге андай жараштуу чыкпай калышы мүмкүн деп көрсөтөм. Экөөбүз бир келсек, бир дал келсе, пикириңиздер, ой пикирлерибиз, биз алдыга койгон пландарыбыз анда жасайм. Анан келбесе мен уже отказ кылып, анда мен сизге анда бере албайм дейм. Андай операция учурунда антип коркуп, эми напряженный жок, жасабайсың. Андай операциялар болбойт, Биякта көрөрмандардан келген суроолор бар экен. Мен мурдумду, анан көзүмдү жасатайын дедим эле, дейт. Баасы канча сом болот? Кантип консультацияга жазыла алам, дейт. 58 менен бүткөн абонент кайрылып аткан экен, Бишкектен, дейт. Эми бааларын мындай кылсак болот. Консультациядан билинет да көбүч. Анан баасын эми мурундуку общий наркоз менен жасалат. Ал жердин баалары $1,5 миң өйдө. Анткени наркоз, расход көп кетет. Кош каттыкы блефаропластикасы 30 миң сомдон өйдө. 30 миң сомдон жогору. Эми аны консультация учурунда же WhatsApp'ка сүрөттөрүн жөнөтүшөт, ошол жерден билинет. Кандай объем менен иштейбиз биз. Анан сизге консультацияга жазылуу үчүн Instagram баракчаңыз аркылуу эле номерге жазылышабы же кандай? Instagram баракчада WhatsApp'тын дагы номери бар. Түз эле өзүңүз менен байланышып. Басканда эле түз эле өзүм менен байланышып. Дагы бир суроо бар экен бул жакта. Менин баламдын көзү төрөлгөндөн эле птоз деп диагноз коюшкан. Ошону жасатайын дедим эле, жакынкы күндөрү барсам деген, коркунучтуу эмеспи, дейт. Птоз деген абдан бир сложный тоже бир операция. Биз ошо Instagram баракчадан да көрсөңүздөр болот. Бир эжеге жасадык, жакшы болду. Операция жакшы чыкты. Эми ошол эле баланын возрастын ошондо тактика кетет. Наркоз менен жасайбыз же местныйга чыдайбы депчи. Птоздун өзүнүн да жолдору бар. Ошо биздин ошо наставнигибиз Султан Тукештин өзүнүн ошондагы бир өзүнүн доработанный бир техникасы бар, ошол менен жасап бере алабыз да. Реконструктивный блефаропластика деп айтылат. Птозду кетиребиз. Бир көзүнү окшоштуруп эле терисин алып туруп көтөрүп коесуздарбы, кандай жасалат? Ал жерде андай болсо анда өтө оңой. Кандай жасалат, ошону айтсаңыз? Ал жерде көп техника ичине кирип, ошол жерде бошоп калган, иштебей калган булчундарды биз пластика кылып, көзүн ачканда мындай экөө бирдей ачыла тургандай кылып, птозду билесиздер да, моюн көтөрүп карашат, көрө албайт. Жаш балдар чайы чуркап ойнотуп көрбөй сүзүп алышат. Ошон үчүн буну карап, көрүп жасай берсек болот да. Биринчи көрүшүңүз керек экен да. Кадырман көрүүчү, көрүп аткан болсоңуз, биринчи балаңызды алып келет экенсиз, номер калтырып коем сиздерге. Ошол аркылуу байланышып, дарыгердин өзү менен байланышып, бир күндү белгилеп, балаңызды көрсөтүп, анан ошого жараша жыйынтык чыгарылат экен. Андан кийинки суроом, ошол билимиңизди жогорулатып, андан да тажрыйбаңызды өркүндөтүү максатында кайсыл өлкөлөргө барып өзүңүзгө тажрыйба ала алдыңыз? Биз жылда эле көп өлкөлөргө барабыз, ошо командабыз менен. Конференцияларга катышабыз, өзүбүздүн ошо жасаган жумуштарыбызды көрсөтөбүз, доклад кылып. Эми азырынча дагы наукага да киргенбиз, аспирантурага дагы. Ал жерде дагы эмгектенип, биздин өзүбүздүн квалификацияны өстүрүп атабыз. Негизи окуулар көп болот. Ошол окуунун арасынан бизге приглашение келет, же өзүбүзгө жаккан башка өлкөлөрдө конференцияларды катышып өзүбүз же бара албасак деле, жок дегенде онлайнын сатып алып көрөбүз. Катышасыздар, Ал окуулардын бир 90% платный, төлөп туруп көрүп окуп, мындай бекер көрсөтүшпөйт, бекер айтып беришпейт, ошондой да. Же жана өзүбүздү да чакырып калса докладдарга, анда башка уже жолдор бар да. Сиз учурда Green Clinic эмесинде иштейсиз да, клиникасында. Андан сырткары дагы мамлекеттикте иштейсизби? Андан сырткары дагы биздин
Иса Канович Ахунбаевдин КГМА деген улут эмеде медициналык академияда сабак беребиз. Биздин ошо клинический ординаторлор бар. Биздин базада окуп, биздин базада знания алышып, ошол жерге ошол ординаторлорго да сабак беребиз. Мамлекеттик бүгүн экзамен дейм. Жакшы экен, ийгилик каалайбыз. Мамлекеттик эмеде да иштейсиз да. Ошол жактан деле жазалабы бул эстетикалык операциялар? Улуттук госпиталда микрохирургия деген бөлүмү бар. Ошол жерде операциялар жасап турабыз. Ошол эле айтып кеткен птоздорду жасап калабыз. Эми ал жакта техника анчалык болбосо керек, жок, ал жерде микроскоп бар, инструменттерибиз деле бар. Бизге керектүү инструмент болсо өзүбүз алып алабыз жаныбызга. Ошону эле эмес деле жок. Болгону эле чоң баягы фартуктарды албайбыз. Анан кош каттын сулуулугун чыгара албайбыз. Баягы птоз, жаш балдарды наркоз бере турган болсо, ошол жерге барып жасай беребиз. Сиз көп өлкөлөргө барып калдым деп атпайсызбы? Бул пластикалык операция боюнча кайсыл өлкөнүн сизге баягы методу деп коебу, ыкмасы жагат? Америка жагат. Америкага барган эмесмин, бирок эме конференциялардан алардын докторлорунун докладдары Россиянкы дагы алар кандай болот? Биздикине салыштырмалуу кандай жазалат? Алар биз ошо азыр кандай десем, биз колдонуп жаткан техниканы алар бир 5-10 жыл мурун эле башташкан да. Анан ошентип обмен знаниями болуп атып, алар бизге айтып берип атып, биз ошону киргизип, мындайча айтканда азыр уже ошолордун деңгээлинде жасап калдык. Бирдей. Ошон үчүн бизди дагы алар кызыгып, биз алардын деңгээлинде жасап, алардын техникасын дагы өнүктүрүп, мындай. Ошон үчүн алар да бизди чакырып, силер кандай жасайт экенсиң деп кызыгып башташты. Тагыраагы мындай тажрыйба алмашуу болуп аткан экен да, Анда бул Кыргызстандагы эстетикалык операция боюнча алдыңкы орундарга чыга баштады дегенден кабар береби? Чыга баштады. Аны биздин пациенттер деле айтып калышат. Бул жакта дагы бир суроо бар экен. Мен 57 мен аяктаган абонент экен, Бишкектен байланышып атам дейт. Кош кат чыгарбастан эле кашымды өйдө көтөртүп койсом дегем, ошол көзгө бара-бара таасирин тийгизбейби же экөөнү бир эле учурда жасаган жакшыбы дейт. Эми мындай да, биздин могу кош кат жакта тери өтө жука. Биринчи эле ошол жерге бырыштар түшүп, жукарып, кирпикти басып калат. Эми көрүшүбүз керек консультация учурунда. Кашты чоюп көтөргөндө ачылабы? Ачылбаса, ошо ичине кирип, блефаропластика кылып эле кармап турган, ошол ичинде кармап кысып турган эмелер бошотуп, ачыкча майларын алып, ошондой кылып, анан экинчи этапта ошол кашы да түшкөн болсо, отуруп калган болсо, ошону да тартсак болот. Анан кайрылуусунда кашты чойбой, может, каштын астынан да тери алган операция бар. Мен билишимче бул кашты эле көтөрүп койгусу келип атат окшойт да. Анан каштын астынан деле терини алып, чоюп койгон операциялар да болуп жатат да. Эми ийгиликтүү эле болобу? Brow lifting деп операция айтылат. Ал ошол эле да. Алабыз, чоюлат. Убакыт өткөндө ошол эле биздин жука терилер түшүп калат. Түшүп кирпикти басып калат. Анан суроода ошол блефаропластика эле жасаткан жакшы дегенчи. Эми аны көрүш керек. Кадырман көрүүчү, көрүп аткан болсоңуз, бир эле учурда ошол эме кош кат эле чыгарып койгонуңуз оң экен да. Бара-бара ал деле кайрадан түшүп, эки жумуш болуп калат экен. Анан жакындагы пландарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз, бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратат да. Эми жакында пландар ошо, биз өнүгүп, жакында эле биз жакшы бир съезд өттү. Биздин Кыргызстандын ичинде пластикалык хирургдар чогулуп, эми теманын ошо чогулган себеби биз безопасно, мындай жакшы, качественный операция кылгангачы. Ошо анестезиологдор менен да встреча болду. Кандай наркоз колдоносуңар, биз кандай колдонобуз, кандай колдонгондо жакшы болот, канча сааттан кийин тургузушубуз керек. Полный обсуждение болду. Эми ошо алдыда ошондой съезддерди өткөрүп турабыз, буюрса.
Канча айда бир өтөт бул съезд? Бул негизи съезд 5 жылда 3 жылда бир өтүш керек. Биз 1 жылда бир өткөрүп атабыз. Эми көп өткөрүп атабыз. Сиз айтпадымбы, жетишибиз керек да. Ооба, туура. Международный уровеньгечи. Эми алар 5 жылда бир өткөрсө болот. Биз 1 жылда бир, может 2 жылда бир өткөрүп турабыз. Анан ошо башка дагы окууларга барып, жакында ошо биздин команда ноябрь айында Америкага сапар алып жатышат. Сиз да барасызбы? Мен пока азыр визаны күтүп атабыз. Кандай болот көрөбүз. Көрөрмандарга кайрыла турган болсоңуз, бул жакты карап, өзүңүз. Эң негизги ошо өзүңүздөрдү сүйүш керек. Кандай десем, бир пластикалык операцияны ойлонуп жатсаңыздар, дагы шашпай көргүлө, изучать эткиле. Биз деле консультация келгенде байкайбыз. Пациент бейтап даяр болсо алабыз, даяр эмес болсо дагы убакыт беребиз. Анан эң негизгиси өзүңүздөрдү ошо кандай десем, кандай болсоңуздар деле сүйүп жашоого жакшы мындай жакшы көз караш менен любой нерсе жакшы болуп жүрөрүңүздөр болот. Ооба. Кадырман көрүүчү, эгерде сиз дагы кош кат чыгарам же болбосо мурдуңузду түздөтөм же денеңизде кайсы бир кемчиликтериңизди түздөйм деген болсоңуз, бүгүн биздин коногубуздун Instagram баракчасына кайрылсаңыздар, Улукбек Маматов деп англис тилинде жазсаңыздар чыгат экен. Ошол жакта жазылган номер аркылуу кирип, биздин дарыгер менен байланышсаңыздар болот экен. Анан туура чечим чыгарып, мындай шашылбастан бардыгын изилдеп көрүп гана мындай сулуу болгонго мындай кадам таштаңыздар демекчимин да. Экрандан алыстабай туруңуздар, экинчи саатта кайрадан жолугушмакчыбыз.